Бүгүнкү сабактын темасы мамлекеттин экономикалык саясаты. Мамлекет рынок экономикасында бирден бир негизги мамлекеттин функцияларын же аткарган кызматтарынын бири бул экономиканы стабилдештирүү же туруктуу бир калыпта өсүүдө же бир калыпта кармоо болуп саналат. Мына ушул көпчүлүк өлкөлөр экономикалык кризистен кийин, төмөндөөлөрдөн кийин атайын мыйзам кабыл алышкан. Бул мыйзамга өкмөт, парламент, президент жооп берет экономиканын стабилдүүлүгүнө. Мисалы, тарыхка кайрылсак, тарыхта 1946 жылы согуштан кийин Америка Кошмо Штаты өзүнүн конгрессинде өкмөттүн иш менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул жерде мамлекет өз колуна алыш керек, жумуш берүү, жумуш табууга көмөк көрсөтүү, экономикалык төмөндөөгө жол бербөө, баалардын туруктуулугун кармоо, мына ушул сыяктуу атайын мыйзам түрүндө кабыл алынган. Ошондой эле 1967 жылы Германияда, федеративдик Германия мыйзам кабыл алган. Мына бул мыйзамдын негизги максаты биринчи туруктуулукту бирдей өсүш менен кармоо, экинчи толук иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү. Өкмөт тарабы, мамлекет ушуга милдет кабыл алып атат да, милдеттендирилип атат. Үчүнчү акчанын айлануусун жана бааларды туруктуулугун, туруктуу кармоо. Төртүнчү тышкы соодада экономикалык тең салмактуулукту камсыз кылуу. Башкача айтканда экспорт менен импорттун балансын колдоо. Мына ушуларды атайын мамлекетке милдеттендирилген. Мамлекеттин милдети. Мамлекет ушул милдеттерди аткарууда эки жол менен саясат жүргүзөт. Өзүнүн мамлекетин жүргүзгөн саясаты. Бул салык бюджет саясаты же фискалдык саясат дейт. Экинчиси акча кредит саясаты же монетардык саясат. Мамлекет рынок экономикасында айрыкча жанагындай олку-солкулук болуп төмөндөөлөр менен төмөндөөгө туш болгондо, экономикадан төмөндөдөн чыгууда өзү экономика өзү эле ушул төмөндөдөн чыга албайт экен. Ушул төмөндөдөн чыгуу үчүн мамлекет кандайдыр бир иш аракеттерди, программаларды түзүш керек экен. Мамлекеттик программалар иштелип чыгып, мунун жетектеген эң негизги ушул программаларды иштеп чыгууда өкмөт, анан парламенттер талкуулап ушул чыгымдарды, мамлекеттин чыгымдарын көбөйтүп, мамлекеттик чыгымдарды көбөйтүп, президент тарабынан көзөмөлгө алып жүргүзүш керек. Мисалы, мына бизде деле Кыргызстанда ушундай мамлекеттик программалар иштелип чыгарылып атат. Бул жумуш менен камсыз кылуу, жумушсуздукту жоюу максатында, жолдорду оңдоо, темир жолдорду салуу, көпүрөлөрдү салуу, жана башка ишканаларды ачуу мамлекетке тиешелүү болобу, же болбосо жекеменчик ишканаларды колдоо. Мына ушунун баардыгы мамлекеттик программаларга кирет экен. Айыл чарбасын колдоо, дыйкан чарбаларына кандайдыр бир жардамдарды көргөзүү, мейли күйүүчү майлар болобу, мейли үрөнүү болобу, мына ушул жагында. Мына ушул салык бюджет саясаты өзүнүн аты эле айтып аткандай, ушул тармакта, мамлекеттик программаларды жүргүзүү тармагында эң негизги куралы ушул салыктарды өзгөртүү, салык ставкасын өзгөртүү менен, салык ставкасын азайтуу менен жүргүзүлгөн. Бюджетке ошол салык ставкасын азайтса, фирмалардын же болбосо ишканалардын салык
ставкасын азайтып төмөндөтүү менен алардын кирешеси көбөйөт. Кирешеси көбөйсө алар жумушчуларды ала баштайт, кеңейе башташат. Инвестиция кылып жумушчу ордуларын берет. Жумушчу орду берилет. Мына ушинтип жандануу жүрүп, мамлекет кандайдыр бир ошол кризистен же төмөндөдөн чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул жөнүндө көрүнүктүү экономист Джон Мейнард Кейнс мамлекет ушундай төмөндөдөн, кризистен чыгууга сөзсүз түрдө саясат жүргүзүш керек, колдоо көргөзүш керек. Мамлекеттин кийлигишүүсүз, мамлекеттин колдоосусуз программалары жок, эч убакта экономика өзүнөн өзү кризистен чыгып кете албайт деп Джон Мейнард Кейнс айткан. Ушул Кейнстин теориясын колдонуп, Америка Кошмо Штаты жана 30-жылдардагы улуу депрессиядагы ат менен калган, улуу депрессия деген ат менен калган Америка Кошмо Штатындагы кризистен Рузвельт Кейнстин теориясын колдонуп азыркы деңгээлге улуу державага айландырганын бизге тарыхтан маалым. Демек, салык бюджет саясаты бул салык ставкасын өзгөртүү менен мамлекеттик чыгымдарды жогорулатуу же болбосо өзгөртүү менен жүргүзүлгөн саясат салык, бюджет же фискалдык саясат болуп саналат. Мында мамлекет атайын ушул төмөндөөгө жол бербөө, мамлекеттик туруктуу стабилдүүлүк, экономикалык стабилдүүлүктү же туруктуулукту кармоо максатында жүргүзүлгөн саясат. Бирок бул саясат оорураак, мындай бир жүргүзүү бир белгилүү бир кирешенин натыйжасында көп парламентке бир канча ошол депутаттар тарабынан мындай ар кандай талаш тартыштар менен жеңил эмес, оорураак. Ал эми кийинки саясат бул акча кредит саясаты же монетардык саясат бул кош мүйүздүү эки жакка тең мындай жеңил жүргүзүлгөн саясат бул акча кредит саясаты. Акча кредит саясаты бул акча массасын же акча сунуштоонун акча массасын өзгөртүү менен кредит ставкаларын өзгөртүү, кредиттик ставкаларды өзгөртүү менен жүргүзүлгөн саясат акча кредит саясаты же монетардык саясат деп аталат. Мында эң негизги курал бул улуттук борбордук банк. Мамлекет, өкмөт айрыкча. Ушул улуттук борбордук банк аркылуу жүргүзүлөт экен. Акча массасын көбөйтүүдө, эгерде акча массасын көбөйтөт десе, эм тамкасы менен белгилейбиз. Акча массасын өссө, өссө, инфляция келип чыгат. Бирок инфляцияга чейин дагы кандайдыр бир мультипликатор, акселератор эффектисин жүргүзүү үчүн кирешелерди көбөйтөт экен акча массасын көбөйтүү менен. Демек, акыркы жылдары бизде эмгек акы бул дагы мамлекеттин монетардык саясатынын бири болуп саналып атат. Эмгек акы жогорулады. Саламаттык сактоо, билим берүү, коргоо министрликтери,
ички иштер жана башка ушул пенсия, пособиялар, мына ушулардын көбөйүшү, жогорулоосу акырындык менен бөлөк ишканалардын кирешеси көбөйүп атат. Мультипликатор эффектиси жана акселератор эффектиси ишке ашырылат экен ушул акча кредит саясаты аркылуу. Акселератор эффектилери иштеп баштайт экен. Анан биз айттык, акча массасы жогорулап кетсе, жогору болсо, инфляция дагы күчөй баштайт. Инфляциянын темпи. Муну менен күрөшүү үчүн эки саясат жүргүзүлөт экен. Акча кредит саясаты өзүнчө бөлүнүп кетет экен. Бул антиинфляциялык, анан экономиканы стимулдаштыруу саясатын жүргүзүшөт экен. Антиинфляциялык болгондо жанагы акча массасы өтө көбөйүп, инфляция күчөй баштаганда мамлекет өзүнүн баалуу кагаздарын, облигациялар чыгара баштайт. Облигацияларды сата баштайт. Ал эми экономиканы стимулдаштыруу саясатын жүргүзүп баштаганда алар тескерисинче ушул облигацияларды сатып ала баштайт. Сатып алганда элдин колунда акча болот, накты акча. Мына ошондо экономиканын көтөрүлүүсүнө, төмөндөөлөрдөн же болбосо жандануу, андан жогорулоо, экономикалык өсүүгө шарт түзөт экен. Бул бирден бир мамлекеттин кызматы, ушул экономикалык туруктуулукка жооп бериш керек экен. Милдеттүү түрдө өкмөт, парламент, президент түздөн түз экономикалык стабилдүүлүккө жооп берет. Ал эми ушул экономикалык мамлекеттин жүргүзгөн саясатын мамлекет кийлигишпеш керек, экономика эркин болуш керек деп бул Адам Смит айткан, биз билебиз. Экономиканын атасы Адам Смит. Рынок экономикасы эркин болуш керек, мамлекет кийлигишпеш керек деген. Ушуну эле колдогон Хайек болгон, австриялык окумуштуу Хайек. Фридрих фон Хайек бул мамлекет кийлигишсе, экономиканы муунтуп жок кылат деген. Мына өзү 90дон ашып Нобель сыйлыгын алып, өз көзү менен көрүп айткан сөзүн далилдеген. Буга мисалы СССР болуп атат. Мамлекет толугу менен экономикага кийлигишкен. Мына ошол өзү муунуп, экономиканы муунтуп жок болуу менен бирге өзү да кошо мамлекет катары жок болуп кетет деп Хайектин айткан сөзү. Мына бүгүн мамлекеттин экономикалык саясаты жөнүндө сөз кылдык.